телекөрүүчүлөр, улуттук 1 каналдын түз эфиринде ойордоо программасы. Бүгүнкү программабыздын темасы электр энергиясы. Дегеле бүгүнкү күндө кандай актуалдуу маселеге айланды, дегеле дүйнөдөгү актуалдуулукка айланган электр энергиясы жаатында кандай, Кыргызстанда кандай маселелер чечилип жатат деген теманы ортого салабыз. Эң жакшы маалымат министрлик тарабынан кечээ бүгүн берилип жатат. Токтогул КЭСинде 4-агрегат ишке кирди. Эске сала кетсек, былтыр кышты биз 3 агрегат менен гана чыккан экенбиз кыштан. Мына ушул 4-агрегат ишке кирүү менен биз кубаттуулукту 60 мегаваттка көбөйтө алдык. Улам жыл өткөн сайын бир жылда бир жолу ушул бир агрегатты оңдоп турабыз деген планды алдыга коюп жатышат. Жаз март айларында 2-агрегат ишке кирмекчи. Эгерде 4 агрегат тең ишке кирсе, 240 мегаватт кошумча күч катары берилет экен. Бул 240 мегаватт деген сөз жалпы бир чоң эле КЭСти ишке киргизгендей кубаттуулукту бере алат экен. Сиздердин дагы бир эсиңиздерге сала кетели. Алдыда 22-декабрда электр энергетиктердин жалпы энергетиктердин майрамы болмокчу, кесиптик майрамы. Мына ушул кесиптик майрамды утурлап, анын үстүнө жалпы дүйнөдөгү энергетикалык акыбалды эске алып, ошол Кыргызстанда энергетика тармагында кандай актуалдуу маселелер бар, энергетикалык кризистен кантип чыгууга мүмкүн, дегеле кандай маселелерди ортого салуу менен биз энергетикалык каатчылыктан, дегеле маселелер жаралбаш үчүн кандай жолду табышыбыз керек деген теманы ортого коюп, биз жалпы энергетика тармагында эмгек сиңирген энергетиктерди, ардагерлерди биздин студиябызга ортоктош катары, темабызга ортоктош катары чакырып отурабыз. Мен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын жана КМШнын эмгек сиңирген ардагер энергетики, Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бекбо Маматбеков, профессор, техника илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын жана КМШнын эмгек сиңирген энергетики Калый Рахимов, Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармагына эмгек сиңирген кызматкер, КМШнын эмгек сиңирген энергетики, ардагер энергетик Карпбек Алымкулов, жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетики директорлор кеңешинин мүчөсү, эл аралык долбоорлор боюнча консультант, энергетика ардагерлер кеңешинин мүчөсү Ракимберген Абдыкасымов бизде конокто. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар? Кесиптик майрамыңыздар менен. Алгач ушул маекти баштаардан мурун биздин кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган бир сюжет бар. Энергетика күнүн белгилеп, муну менен катар бүгүнкү күндө энергетика тармагындагы козголуп жаткан маселелерди ортого салып бир сюжет даярдашкан экен. Ошону көрүп алып туруп, анан маегибизди уланталы. Бат биздин оборудование бузулуп турат. Элге свет бериш үчүн биз кичине ремонтторду жасап турабыз. Чүй облусунун Соклук районундагы жаңы жер көмөк чордону 1963-жылы курулуп ишке берилген. Андан бери мындагы электр жабдыктардын иштөө мөөнөтү эч ак эле бүтүп, эскилиги жеткен. Ага карабай Чүй электр тармактары ишканасы аларды оңдоп түзөөдөн өткөрүп, авариялык өчүрүүлөргө жол бербей, элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыздап жатат. Бул көмөк чордондо эртең менен жана кечинде эң жогорку жүктөмдү көтөрүү үчүн энергетиктер күнү-түнү нөмөт менен иштегенге туура келүүдө. 60-70%-ке тиешелүү электр жабдуулары бүт уже өзүнүн срок службасын 2 эсе уже неметип коюшту, иштеп коюшту. Буларды толук алмаштыруу негизи талап кылат, учун талап. Бирок биз ошого карабай, азыр энергетиктер, азыр бүт иштеген балдар, жаш балдар баягы патриоттук сезими күчтүү, күнү-түнү дебей баягы элди ушу жарксыз үзгүлтүккө учуратпай аябай катуу иштеп атабыз. Адистердин айтымында энергетика тармагындагы жылдан жылга өскөн финансылык тартыштык жабдууларды жаңылоого, жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүүгө жолтоо болууда. Атап кетсек, акционердик коомдордун бюджеттик таңсыктыгы учурда электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүнүн төмөндөсүнө, авариялык өчүрүүлөрдүн өсүүсүнө жана тейлөөгө кетүүчү жогорку чыгымдарга алып келүүдө. Учурда энергетика системасындагы негизги активдердин дээрлик 70% эскилиги жеткен деп табылган. ГЭСтердин жабдууларынын эскилиги 79, жогорку чыңалуудагы жабдуулардын эскилиги 52%, ал эми жылуулук тармагындагы жабдуулар 83%ды түзөт. Алты областта 148 откана бар. Бул отканалар менен чогуу жылуулук түтүүчүлөр дагы курулган 60-70 жылдары. Бүгүнкү күндө ушул тарифтин төмөн болгондугуна байланыштуу биз ошол от казандарды, жылуулук түтүүчүлөрүн алмаштыруу бизге кыйынчылыктар туруп атат. Мазутта 7234 болсо,
өндірілген басы. Газда осы 6259, көмірді 5029, электр энергияда 5885 сом. Ел болғаны 1134 сомдан өтіледі. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын карамагында 473 чакырым түтүк бар. Анын 342 чакырымынын ишке киргизилгенине 25 жылдан ашып эскилиги жеткен. Бул 72%ды түзөт. Мындан улам түтүктөр жарылып кетүү коркунучу жогору дешет адистер. Жыл сайын 300дөн ашык бузуулар болот. Аларды алдын алуу үчүн кызматкерлер көк жар жаңы конушундагы жылуулук түтүктөрүн алмаштырып жатышат. Уже превысило срок эксплуатации 25 лет и требует замены. План боюнча түтүктөрдү алмаштырып жатабыз. Булар бери дегенде эле 25 жылдан бери жаңыланган эмес. Жылына болгону чирип калган 3-5 чакырым эле түтүктөрдү алмаштырабыз. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурлан Айтмурзаевдин айтымында эскиргендерин толук алмаштыруу үчүн жылына 20 чакырым түтүк жаңыланышы керек. Ал үчүн 450-500 миллион сом каражат талап кылынат. Бирок ишканада мындай сумма жок. Эгер тарифти ала турган болсок, учурда жылуулук жарандарга өз наркынан арзан сатылууда дейт. Жылуулукту тесте 1 гигакалория где-то болжолдоп айтсам 3000 сомдой турат да 1 гигакалориясы. А бирок биз сатканда 1600 сомго эле сатабыз. Ошон үчүн 1400 сомдой ошондо бизге зыян келип атат да ошо. Биз арзаныраак сатып атабыз да элге. Ошон үчүн бизге каражат жетпей атпайбы ошо эмеге. Бүт баарын алмаштырганга, трубаларын баарын. Энергетиктердин айтымында жабдуулардын өтө эскиришинен улам авариялык өчүрүүлөр көбөйгөн. Жабдуулардын иштөө жөндөмдүүлүгүн өз мугунда кармап туруу үчүн чоң эмгек жана материалдык ресурстар сарпталат. Мынакей эскини эптеп энергияны элге берип жатабыз деп атат. Сюжетте айтылгандай дегеле энергетика тармагына сар эсеп салалы. Бекбол Жумадулов, сизден баштайын. Бүгүнкү күндө энергетикалык коопсуздук маселеси кандай элге энергия берилип жатат, эмгек сиңирген энергетик катары сиздин оюңуз? Бүгүнкү берүүнүн темасы туура коюлуптур. Баягы эскини эптеп элге энергия берилүүдө деп. Илгери аалымдар айтканда от дегенден ооз күйбөйт деп. Ошону чындыкты айтсак, энергетика азыр оор кризисте, оор абалда. Аны жашырбаш керек. 30 жылдан аштык эгемендүүлүктө жашап атсак да чындыгында эле баягы 1-2, 3 режимде башкарууда энергетика дымып токтоп тонолуп калган болчу. Акыркы жылдарда гана кичине оңолуп. Өңгөчө ушул азыркы бийлик, азыркы мамлекеттик жетекчилер, азыркы министрликтер, азыркы электр энергетиканы башкаруучулар абдан жакшы киришип атат. Жашырбаш керек, ачык айтыш керек. Анан сиз башынан айтып кеттиңиз ушу 2 күндөн кийин энергетиктердин майрамы болот деп. Ушуну айтып кеткениңизге чоң рахмат. Элден мурун, айтардан мурун ушу жалпы энергетиктер азыр вактыда турган, тоодо, түздө, кышта, муздакта турушкан энергетиктер отурган жалпы эле ветерандардын атынан куттуктап кетким келет да. Биринчи сөзүм ошол. Энергетиктин абалы эмне үчүн болду? Мөлтүр булактын башында күрпүлдөгөн өзөндүн жээгинде жашап атып, ушунчалык гидропотенциалы 140тан ашык 10% гана пайдаланып, мына азыр элге энергияны кышында бере албай отурабыз, жеткире албай отурабыз, сурап отурабыз кошуналардан. Бул туура эмес. Ошон үчүн кризисте дегенибиз бекерден эмес, оор абалда дегенден бекеримден эмес, чындыгында кыйын абалда. Мунун баары мына азыр жыл сайын күтөбүз. Бул жаанчыл болобу, суу келеби, токтогул суу сактаасына деп. Ошо суу сактаасына суу келеби деп отурабыз. Чындыгында эле бул маселени камбарата бир комплексин чечмейинче бул болбойт. Телефонуңузду өчүрүп алсаңыз. Уланта бериңиз. Кечирип коюңуздар. Бул маселени камбарата бирди курмайынча болбойт. Себеби илгери эле баягы проектте ушул камбарата 1, камбарата 2, токтогул каскаддын кестери чогуу иштемейинче бул баардыгы толук пайда бере албайт болчу. Азыр мына быйылкы жылдын суу топтору ушу токтогул баягы суу тактасына 13 миллиарддан кичинен ашты. А өзүнүн долбоор боюнча 19 миллиард. Кээде 17, 18, 19га чейин жеткен окуп турган. Ал кезде маселе өзү эле чечилмек.
Мына азыр жайында элдин же өнөр жай бардыгы керектүү электрге 20 миллион суткасына 20 миллион киловатт саат колдонобуз. Акышында болсо 3 эсеге өсүп кетет, 70 миллион киловатт. Ошон үчүн жетпей атат. Ошон үчүн кышта өзүбүздүн керектөөчүлөрдү электрмен жабдыра албай тээ кошундардан сурап атканыбыз ошол. Бул туура эмес чындыгында эле. Анын үстүнө мына өзүңөр байкап көрсөңөр, быйылкы жылдын мына жыл аяктап калды, энергетиктердин иштегени кандай болду? Кирешеси 25 миллиард болсо, чыгарышасы 35 миллиард. 10 миллиард дефицит менен тансыктык менен иштеп атат. Бул болбогон окот да. Экономиканын закону бар. Ар бир ишкана эң жок дегенде киреши менен чыгарышасы бирдей болуш керек. Ал жалаң чыгарыша болуп туруп мына эми үчүн кээде элди түшүнүшүбүз керек. Карызды эмне үчүн алдык? Өзүнүн каражаты жетпей, энергетиктердин абалы оор болгондон мына датханы курдук. Аны курбасак, анан могу кемин датка электр чуалгаларын жанакы жогорку чуалда курбасак, сакек түзө албайт болчубуз. Ошо Токтогул каскадынан чыккан электр энергияны түндүккө, республиканын түндүктөн жеткириш үчүн Казакстан, Өзбекстан аркылуу, ошолор аркылуу жеткиришибизде 1,5 миллиард сом төлөчүбүз аларга. Мына азыр төлөбөй калды, Кудай буйрса. Ал каражаттардын баары энергетикага жумшалып атат. Бул туура болду. Анча-мынча курулуп келатат. Бирок азыр толугун айтыш керек. Бул отурган аксакалдар да өзлөрүнүн сөзүн айтар. Энергетиканы оңош үчүн жалпы киришибиз керек. Энергетика маселени туура түшүнүшүбүз керек. Тариф деп тариф саясатка айланган токтотуш керек. Тариф деген экономикалык категория. Нанды кандай сатып жеп атабыз? Электр энергияны да 1 киловатт саат ошондой болуш керек. Азыр эң аз тариф биздин Кыргызстанда. Кыргызстанда дүйнө боюнча кантип оңолобуз? Эң арзан. Эң арзан. Мына бир эле мисалды айткым келет. Биз энергетика агентствосунда иштеп жүргөндө 96-жылы биз газдын 1000 кубун $50 алчыбыз. Азыр $250 өсүп кетти. 200 электрдин тарифи калып атпайбы? 14-жылга алган тариф 17-жылга чейин барды. Мына азыр деле өзгөрүлгөн жок. Элге 77 тиңден сатып атабыз, өздүк наркы 2 сом 36 тиң болуп кетип атпайбы? Карач канча? Карызды канча алабыз? Ошон үчүн жалпы кириш керек деген сөзүмдүн себеби мамлекет могу карыздарга кутулууга жардам бербесе энергеттер чыга албайт. Үнөмдөйбүз деген да маселе чыкпадыбы? Үнөмдөө аркылуу дагы Калый Рахимович. Биз энергетикалык кризиске жардам бере алабызбы чыгууга? Үнөмдөөгө жардам берүүгө болот, но анча көп көрүнүктүү көлөмдө бере албайт. Тиги уурдалган электр энергияны кыскарттык жакшы эле. Коммерческий патер деп койчу элек. Баягы умный счетчиктерди коюп баарына эл уурдабай калды. Башчы тиги мындай сүйлөшкөндө баягы крупный потребительдер мүмкүн энергетикни сүйлөшүп алып уурдап атышы мүмкүн дейт. Эл болсо нак төлөп калды. Ошон үчүн коммерческий патери почти нөлгө жакын болуп калды, 1%-тен төмөн. А вот технический потери дейт көп эле. Ошол төмөндөбөй атканы ошо коммерческий потерянын үчүн тилдеп технический естественный трансформатор линияда болгон потери деп жашырып атышат го деп ойлойм да. Коммерческийдин жартысын технический жазып коюп атышат го дейм. Что действительно көп болуп атат. 12-13, 15% болчу 2 жыл мурун. Азыр кичине азайды. 12-ден өлчү. Бул деле бийик. Тиги өнүккөн өлкөлөрдө 4-5% технический потери, бизде 12 болуп атат. Ошондо тиги националдык электросеттин потерясын кошпой эле Распират компания потери. Бул биздин техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелгенден, анан жана эскилиги жеткенден болгон болуп атат да, негизде. Тиги эскиликтер эми баягы зымдар ишкербейт, тиги баягы сыртынан окис алюминий болуп калат. Трансформаторлор перегрузка болуп калат. Потерясы ошондо көбөйөт.
Анан кейін потребление көбейгөндө ток потери квадрате тока. Ток 2 есе көбөйсө, потери 4 есе көбөйөт. Ошо жагы бар. Тиги линиялар курулуп атпайбы дополнительно. Мына бирки особенно 35 киловаттык линиялар бул Бишкекте эле чүйөрөндө абдан перегружены да. Тиги 1,5-2 часа перегружен, анан алар потерясы 5-6 есе жогору болуп атат. Ошондой потерялар менен күрөшсө болот, линиялар куруш керек. Анан жогорураак чыңалууну пайдаланыш керек да. 35-тин ордуна 110-ду пайдаланат. Эмесе 110-дун ордуна 35-ти пайдаланса 10 есе, 20 есе азаят да потеря. Ошондой жолдор бар. Эми Карпай Алкыч, мына ГЭСтердин курулушу башталып атпайбы? Мына Камбар-Ата 1 ГЭСи эң чоң ГЭС катары, Куланак ГЭСи, Бала Саруу ГЭСин курабыз деп атат, мынакей курулуу алдында турат. Бирок эми алдыда дагы көп мындай процесстер керек экен, көп иштер керек экен, көп эмгектер керек экен. Бирок ушулар курулуп бүтүп калса, Кудай буйрса, энергетика жаатында көп эле бир чоң ийгилик болот го дейм. Кандай дейсиз? Эми азыр негизги басымды şu çakan GESтерди kuralıq деп жасап атышат да. Кыргызстанда bir sözü var. Yıldız çoğulup ay bola albayt. Gedeyler çoğulup bay bola albayt деген. Kança mayda GESтерди, çakan GESтерди kurbaylık. Бұл кыйын учурдан барыбыз чыга албайбыз да. Ошон үчүн тиги бек бул айтып кетпеди. Эме деп Камбар-Ата 1-ди бүтүрүш керек деп. Камбар-Ата 1 бүтмөйүнчө энергетикалык бул азыр кризис деп эле айтып атабыз, түз эле бул мындай абалдан чыкпай калышыбыз мүмкүн да. Эми Саруу, Бала Саруу 25 мегаватт. Эми Таластын эмесин тем более ал баягы суу сактагыч жайында иштеп турганда, казактарга сууну берип атканда, ошондо гана бериши мүмкүн ал. Акшын даярды вообще суу болбойт, аны жыйнаш керек да. Жайында анчалык деле көп энергиянын кереги жок. Ошон үчүн Бала Саруу ГЭСи баягы жайында ошол Таласты эгер эме кылса жакшы эле нерсе. Куланак ГЭСин 100 мегаватт деп атат. Бул бирок канча жылда бүтөт? Бул белгисиз. Себеби 100 мегаваттык станция все-таки bir топ эменин жумуштарынын көлөмү абдан чоң да ага. Ошон үчүн ал качан бүтөт? 3 жылда бүтөбү, 5 жылда бүтөбү? Биздин чама чаркыбызга жараша. Аны бөлөк жактан келип орустар салабыз деп атпайбы? Анан биздики кошулду да аярга инвестор. Анан канча акча сала алат, канча кишини, канча адистерди привлекать этет, бул чоң нерсе. Анан Кара суу, бул 18 мегаватт, бул эмедеги Токтогулдагы Кара суу деген ГЭС. Бул деле көп эчтеке бербейт. Ал эми жанакы Токтогул ГЭСи өзүң айтып кетпедиңби? 1 жылда бирден эле агрегат эметет экен деп. Бул дагы ошондо 4 жылга созулуп кетип атпайбы? Ат башыныкы бере турган эмеси 5 мегаваттпы? Ошондой эле. То есть баары чогулуп келип туруп эчтекени жаппай калат да ошондо. Жылына Кыргызстанда баягы электр энергиясынын потреблениясы көп болуп кетип атат. Улам көбөйүп. Бер жагында эле 5 мегаваттка 5% чоңоюп атат да колдонуу электр энергиясы. Анан эми бул электр энергиясы эл үчүн вообще абдан удобный энергия экен да. Кнопканы бассаң жарык, кнопканы бассаң жылуу, кнопканы бассаң тамак даяр болот, кнопканы бассаң үйдөгү техниканын баардыгы иштейт. Анан элдин баардыгы ушуга өтүп, конечно, мындай кризисный абал күчөйө бериши мүмкүн мындан ары дагы. Тем более жайдыр кыштыр энергиянын колдонулушу бирдей болуп баратат. Себеби жайында кайсы үйдү карабагын бүтүн баардыгында азыр мустаткычтар турат терезеде. Бир жагы калктын саны дагы өсүп атат. Калктын саны да өсүп атат. Рахым берген агай.
Мына Токтогул кесине күч келип атат да эми, мындайча айтканда туурабы? Бардык мүмкүнчүлүк электр энергия жаатындагы мүмкүнчүлүктүн баарын эле ошого Токтогул кесине салып атабыз да, оорчулуктучу. Анан канча жыл чыдайт дагы? Эми чындыгы Токтогул кеси болсо өзүнүн ресурсун иштеп бүткөн. Ошон үчүн жаңкы реконструкцияга өтүшпөдү. Ушул реконструкцияны бүтсөк, кичине Токтогул кесинин акыбалы дагы бир 40-50 жылга чейин иштөөгө мүмкүнчүлүк болот да, дагы спокойно. Эгерде жана агрегаттарды толук реконструкция кылсак, ошондо дагы бир 40-50 жылга Токтогул кесинин ömрү узарат. Анан майда кестерди айла жоктун ишинен жасалып атат да. Майда кестерде водохранилище жок. Мына Норвегияда 90% суунун энергиясын пайдаланат экен. Аякта көмүр менен, газ менен, мазут менен иштеген станция жок. 90%. Биз 10% деп атабыз, 10% деп биз жалгыз эле тиги нарын суунун потенциалын айтып атабыз. Нарын суунун. А эгерде биздеги болуп аткан жаңкы майда кестердин потенциалын эсептегенде, Кыргызстан 2,5% суунун потенциалын пайдаланат экенбиз. 2,5%. Анын баарын эсептесе. Ошон үчүн эми айда кеткендеги иш буларды куруш керек. Себеби мынакей погода кандай болуп атат, жылдан жылга тиги кар азайып атат, жаан азайып атат, суунун тиги ледниктин баары эрип кетип, суунун келиши да азайып атат. Анан Токтогул кеси жаңкы толбой атпайбы? А Өзбекстан, Казакстан жерди сугарыш керек, суун алыш керек. Агаларга сууну бериш керек. Ошон үчүн жаңкы майда болсо да кестерди куруп койсок, жайында алар эми жасынан жайында суу кирген кезде иштейт да, суу кирген кезде. Кышында алар токтоп турат, практически жок. Кышында токтоп турат. Жок дегенде Токтогул кесинин жайында кетип аткан суусун ошо кичи кестердин кубаттуулугу менен жаап алсак, Токтогул кеске да көбүрөөк суу кышка даярдап алууга кудурет болуп калат да. Демек кичи кестердин дагы жардам болот, жардам болот да. Анан жаңкы тиги бала сагында айтып атат, мына ошондой эле бул Орто Токойдо, Ырбачын жанында. Орто Токойдо да спокойно 25 мегаватты куруп койсо, бул дагы канча жылдан бери кетип атат. Иштетилбей турат. Иштетип, суу кетип атат, мына энергиясын алып пайдаланган жери жок да. Анан өчүп атат, отключение болуп атат деген сөздөр айтылат. Туура, өчүп аткан бар. Эми Кыргызда кеп бар, карабаса катын кетет, бакпаса мал өлөт дейт. Бул энергияны дагы багыш керек. Линияны да багыш керек, кабелди да багыш керек, трансформаторду да багыш керек. Анын баары кимдиге байланыштуу? Анын баары бизге байланыштуу, элге байланыштуу. Эл шакылдатып пайдаланып атпайбы? Жаңкы кнопканы бассаң эле баары үйүңдө жылуу, тамагыңда ушулуу, үйүңдө жарык болуп эле. Мына мен жаңыдан иштей баштаган кезде бир үйдүн потреблениеси 4 киловатт болчу. 4 киловаттка. Азыркы үйдө 40 киловатт, 30 киловаттка чыгып кетти. Себеби ушунчалык бытовой техникалар өндүстү, эл алып атат. Албай деп кантип коесуң? Ошон үчүн бул жагында ойлонушубуз керек. Анан үнөмдөө боюнча. Эми чындыгы үнөмдөө да керек. Ал 100% биздин муктаждыкты чечпесе дагы жардам болот. Эми бир бытовой техниканы кошкондо экинчисин өчүрүп коюш керек. Анан жаңкы эртең менен кечинде максимумда отоплениеңерди кошпо дейт, муну жасаш керек. Мына түн ичинде элдин баары уктагандан кийин энергия кошпо, жалгыз үйүңдү жылытып ал. Эртең менен өчүрүп кой. Ушундай ишти биз эл менен иштешибиз керек да. Эл менен. Эл да көп жардам берет. Яна булар айтып атпайбы? Баары иштешибиз керек. Чындыгы жалгыз энергетика шылтап койгондо андан болбойт эчтеке. Жалгыз энергетика. Жалгыз энергетиканы балдар күн түн иштеп атат. Мына биздин энергетиктер кар болсун, жаан болсун, шамал болсун, жай болсун, кыш болсун линияда. Мына мен өңгөчө улуттук электр тармактарын айткым келет. Улуттук электр тармактары станциядан чыккандан сенин менин үйүмө чейин жеткенче ошолор занимать этет. Высокийиндагы, низкийинде, трансформаторунда бүт ошолор занимать этет. Станция болсо баягы отунун жагып, келген сууну пайдаланып, энергияны чыгарып берет. Анан бизди реформа кылабыз деп жаман кылды. Биз технологический моментте бирибиз менен бирибиз байланыштуубуз. Бизди үзүп салууга болбойт. Бизди жетиге бөлүп чачыратып таштады. Ар ким өз билгенин кылды. Бири-бирине баш ийбейт. Анан айла жок, азыр кайра жыйнап атат. Бирибиз сиз бир станция чыгарган энергиясын национальный сет болсо жеткире албайт. Национальный сет тиги распоряд компания болсо элге жеткире албайт. Бирибиз менен байланыш. Ушунун баардыгы тең ошо энергетикага болгон баягы жалпы саясаттын жүрүшү туура эмес жүргөндүгүнөн болуп атабы? Эми Рахимберген агай айткандай,
жалпы энергетика тармагындагы иштеген кызматкерлер жалпы иш жүрүп атат, токтоп калган жок. Бирок жалпы саясат кандай жүрдү ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери эмне үчүн ушул энергетика тармагын көздөп алган жокпуз? Бардык мүмкүнчүлүктөр болуп. Бир өз сөз айталычы. Азыр мына биз даже кадровый голод болуп атты. Ушундай болуп калды азыр. Мына азыр АО электростанция деген быйылкы жылы 22-жылы 5 генеральный директорду алмашты. 5 жолу алмашты. 2 айда эле бирден алмашып атат. Ой, кимден сурайбыз? Ким жооп берет ушунун последствиясына? Ким ишти баштады, ким иши бүтүп атат, же ким иши бүтпөй атат? Стабилдүүлүк керек да. Биз ушундай стабилдүүлүк болбой атпайбы? А жаштар азыр даже предприятияларга барып иштегиси келбей калды. Коркуп атышат алар. Жок айланайын, мен барып иштесем жарым жылдай мени камап коет. Деп азыр жаштар барбай калды. Жогорудагы суроо. Эми чындыгында эле көп маселе көтөрүлүп атат. Бул бир тема менен бүтө албайбыз. Сөздүн ачыгы мына азыркы убакытта киришип аткан иштер жөнүндө кичине токтолгум келип атат да. Чын эле отурган жок сөздүн ачыгы. Мен жана бекерден токтоп өткөн жокмун. Мамлекеттин башынан баштап министрликти, холдингди баары жүгүрүп жүрүшөт. Мына Абу-Дабиге, Эмираттарга барып келишти эле бир жакшы компания менен уже мамиле түзүлүп, мына Ысык көлгө 200 мегаваттык күн энергиясын колдонуп электричество курган атышат. Француздар менен сүйлөшүп азыр мына чоң компания келип бияка чоң кести курууга жардам беребиз, инвестиция кылабыз деп атат. 68-70 миллиард баягы финансысы бар. Япондор менен мына премьер-министр менен министр энергетика министри барып келди эле, алар барып келгенден кийин мына көчө япондор өзүлөр келишти. Жаңы технология менен, жаңы система менен станциялар электричество курабыз деп көчө меморандум кол коюшуп, дорожный карта жана жол картасын түзүшүп, жаңы жылдан баштап спецтер келе турган болду. Мунун баары жакшы нерсе. Эчтеке кылбай аткан дегенден алыспыз, бирок эл түшүнүшү керек. Себеби могу энергетиктер ууру, энергетиктер тигинде деген заманга түшүп калганбыз. Чындыгында ушундай заманга түшүп калганбыз. Антпеш керек. Туура айтты Рахмерген. Энергетиканын эмгегин билиш керек. Күнү түнү укташпай. Мына кээде столбу турат, жанакы бийик волтту аны айтат жөнүнө тура берет дейт. Ага чейин жол салыш керек. Баардыгында жол бар. Үстүндө автоматика бар. Релейный защита деген бар. Аякты барып карап туруш керек. Ушулардын баары эле жумуш. Анан элибиз түшүнбөйүнчө. Себеби техникалык гана прогресс эмес. Социалдык, экономикалык өнүгүү энергетикасы болбойт. Ушуну баарыбыз түшүнүш керек. Энергетиканы өнүктүрүп, биринчи тармакты энергетика дешибиз керек. Туура айтып атышпайбы? Басып калды мындай кнопка деп. Себеби кеп кнопкадан эмес. Кеп эл канчалык электр керек ошончо алыш керек. Чындыгында эле закон боюнча. Мисалы жакшы өнүккөн өлкө болсо, мен төлөйм, алам деш керек. Отосого жетишиз керек. Ал жетиш үчүн эл биринчи түшүнүш керек. Тариф деп атпайбыз, жана тарифке кичине токтоло кетейин. Тарифти ордуна келмейинче оңолбойт энергетикадагы. Тарифти илгери айтканбыз. 50 тыйындан 1 сомдон кереги жок көбөйтүп, 10 тыйындан эле кошуп туралы, инфляция жөнүндө ошондо эле жакшы болот болчу. Бат токтотуп койдук да. Бу шайлоо болсо эле, бирдеме болсо эле кооку энергетиканы тиги көтөрбөй эле, тиги мындай кылбагыла деп андан качышыбыз керек да. Тарифти эң төмөнкү деп атпайсызбы? Бирок элдин жону кымбаттатканда көтөрө албайт да. Чындыгында эле элибиздин жакшы жашаганы бар, начар жашаганы бар. Мына 110 миң үй бүлө бар экен. Начар жашаганы бул социалдык жактан жардам бериш керек аларга. Сөзсүз мамлекет тарабынан канча керек болсо, ушу бардык жашаган элде кылып чогуу жардам берип туруп электр энергияны көтөрсө, ошондо эчтеке болбойт. Бул жер жүзүндө иш маселе чечилип калды. Аны унутпашыбыз керек. Мисалы үчүн Бакуш аял бир баласы менен жашап, 2 баласы менен жашап атса, ал жанакыны көтөрө албайт, жанакы тарифти көбөйтпөйсөк, аларга жардам беришибиз керек. Социалдык тариф. Демек, тармактарга бөлүш керек. Тармактарга дагы тарифти бекиткенде дифференциялык категория кылып туруп, социалдык жактан ушу аз камсыздалган элдерге, үй бүлөгө жардам бериш керек. Ошондо маселе чечилет. Бул чечиле турган оокат. Акырындап буга жетпесек, энергетиканы жогото алабыз. Мына эски деп туура айттым о жерден 70%ке жетип калды электр жабдыктарын эскиргени.
Barıp görgüleçi, alana endirtip keydin eyldirge aytam. Uşu işkalarga barıp görgüleçi. Bayağı 40 yıl, 30 yıl iştegen maşinlerмен iştep жүрүшөт. Oşo materialları jetkizip atышат. Bir döngölöktü, bir maşinadan alıp ekinci döngölökкө салып атат. Мына bu kişi iştеген Восток Электро начальник болуп. Ошондо да барып көргөнбүз. Ошон үчүн жалпы эле кыргыз элиме айткым келет. Туура түшүнөлү, энергетика чоң жардам берели. Мына президент башта баардыгы эле жүгүрүп жүрөбүз азыр, чындыгын абдан туура. Birinçide inaugurasyon olganda aytpady, energetikanın momça 150 milyard qarız var eken, 200 azır mına 150 milyard qarızımız var. Oşundan kutulup mamleket yardım vermese energetika çıgalbayt. Hazır uqatabız jakşı şu finans ministerligi şu masaleni qarap, hökümetте, mamlekette kişineki qarızды alıp durup energetikani kişineki jakşıtkanga bir jol tabattır, şol jakşı dep oyloyum. Anda jakşı bolot. Tarif boyunca da bir koşulda turgan nerse bizde energetikanın предприятиясынын бардыгы акционердик коом деп аталат да. Закон боюнча акционердик коом бул пайда көрүүчү организация. Ишкана, Пайда болбосо иштебеш керек. Биздин акционердик коом кандай болуп иштеп атат? Мына bütün energetiklerden жалпы qarızı hazır 37 milyar son oldu. 137 milyar. Mesela того, что bu payda görgönün oruna bütün bardığı janagıp ketip atat. Al endi janagı sotsialдык tarif boyunca. Kırgızstanda mına 7 milyon el var dep koyuluk. Где-то 1,5 milyon üy bile var. Oşanın 110 mini bek bu aytkan. Meyli oşo sotsialдык tarif bulup diye olmanca bulardın eldin bardığına birdey tarif koyup durup janagı naçar üylerge akçalay yardım beriş kerek da. Energiyani tölö evvel dep durup. Sebebi bölüp tarif koya başlasa bu da içine tataldana başlaydı da. Oşon üçün tarifte bir kılıp bardığına misal üçün üy hajayistlarına bir, bizneske 2, bu büdjetli organizasyonlarga 3. Uşunda 3 tarif koyup, например, крупный. Janagınday naçar kişilerge akçalay yardım beriş kerek da. Oşuntup oturup durup alıp çıkpasa, hazır çınımının уже мындай акционердик коомду давным-давно жабыш керек да. 135-37 миллиард сом деген карыз деген эмне деген карыз. Мамлекеттин киреше таба турган булагы ушул энергетика тармагы болуш керек экен. Тескерисинче айткандай биз коммерческий мекемебиз да. Артка кеткен экенбиз да. Биз коммерческий мекемебиз. Биз налог төлөшүбүз керек да, соцфонд төлөшүбүз керек, болбой эч ким тийишпеш керек бизге. Тарифибиз только экономический болуш керек. Азыркы биздин тариф только саясий тариф. Только саясий тариф. Бир гана ушул социалдык жанагындай категорияларга бөлүү аркылуу гана жетебизби, же болбосо дагы башка жолу да барбы мунун чечүүнүн? Bir учурда мынакей депутаттар мунун баарын дагы буспадыбы. А дегенде жанакы жоготууларды азайтсын, түшүрсүн, анан кийин барып туруп тариф тиреметебиз деп. Ошо энергетиктер буга да чыдады. Мына 2003-жылы тариф 62 тыйын болчу. Азыр 77 тыйын. 13 тыйынга эметип атат, көбөйүп атат да, болгону. Мына бензин bir эле жыл мурда 40 сом тегерек эле, азыр 65 сомго чыкты. Анан кандай кылып туруп эметүүгө болот? Муну депутаттар бирденке болсо эле энергетиктердин баары жебич кишилер дейт. Ууру. Ушуну токтотуш керек да. Тариф элдин баары депутат эмнени айтса ошону мына депутат айтып атпайбы? Батаңын көрө энергетиктердин баары эле уурдап жеп атат, баары эле бай экен деп. Бир бай энергетикти билбейм мен азыр. Кичине ошон үчүн мына өзгөчө саясатчылар сүйлөгөндө абайлап сүйлөш керек да. Калый Рахимович, кошумчалайын деп атасыз. Тариф боюнча мен да айтайын деген сөзүм бар эле. Ушу эң төмөнкү эмне үчүн тариф болуп калды биздин республикада деп анализдеп чыктым да. Тиги Бакиев жаңы президент болгондо 70 тыйын болчу. 5 жыл өзгөртпөй кармап турду. 5-жылы 2 эсе көбөйттү. Анда эл каршы чыгып кулатты. Отунбаева кайта 70 тыйынды восстановить этти. 2 жылдан кийин Атамбаев болду.
ал да өзгөртпөй кармап турду. 15-жылы чоң дефицит болгондо 7 тыйын коюшту. Анан тиги 700дөн жогору пайдалангандарга 2,6 сом киргизди. Энергетиктен сурасам, ошол бизге жакшы жардам болуп калды дейт. Ошондон бери 15-жылда мына 7 жыл өттү. Андан кийин Сооронбай келди, азыр жаңы президент келди. Ошол 17 жылда 7 тыйынга өзгөргөн тариф ошо боюнча турат да. Кыймылдаган жок. Эмне үчүн кыймылдабай атат? Ар бир шайланган 5 жылга шайланат. Анан эл мени колдосун, каршы болуп калбасын деп эле тарифти кармай беришет да. Андан кийин кийинкисин өтөт. Ал деле өзгөртпөй кармай берип, ушинтип 5-жылдан 17 жылда 7 тыйынга эле кошулду да. Ошондой чатак болду. Ошол себеп болуп атат да. Ошо тиги жогорку бийликтер элди колдойм дейт, ыраазы кылам дейт, анан арзан кармап. Ушу электроэнергия эле жалгыз өкмөттүн колунда. Сиздер энергетиканы тереңден түшүнгөн ардагерлер көрүп турасыздар. Ушул тарифти көтөрүү аркылуу гана биз кризистен чыга турган жолду көрүп анан айтып атасыздар. Бирок бүгүнкү күндө азык-түлүк кымбаттап атат. Жанагы сиздер айтып аткан күйүүчү май кымбат, жана башка бардыгы болуп келип отуруп, анан акырында ушул энергетика тармагындагы тарифти кымбаттатып кое турган болсо, анда эмне болот? Бул саясий айдың дагы ушундай болуп атпайбы? Анан кымбаттатып кое турган болсо, элдин жонуна күч келет да. Мен айтып берейин. Талкалайлык энергетиканы. Эгер андай ойлой турган болсоңуз, талкалап таштап андай коркутпаңыз. Тиги энергетиканын кереги жок. Положим, кереги жок. 10% кошсо так, это 8 сом деле. Положим, 100 киловатт жаккан болсо, 100 сомго, 108 сом эле болот. Мелочь. А тиги 10 миллиард население пайдаланганда 10 миллиардка өткөндө ал акча. Ал тиги майда тыйын, азыр картошка былтыр эсептесем, положим 20% кошкон. 1 килограмм картошканын эле баасы кошулат экен да. Андан коркпош керек. Мына бензин 2 эсе кымбаттады, былтыр 30 болсо быйыл 60. Ел алып элатат, жагып элатат. Күнүндө 230-300 акча таркат, иштетип атат бензинге. Акчасы бар да. Анан эле 30-40 сомго акчасы табылбай калат электроэнергия. Ошондой түшүнүк мешать этип атат баарыбызга. Азыркы быйылкы эмеде банкка салынган элдин акчасы 320 миллиард сом экен. 320 миллиард сом элдин акчасы эмеде турат. Банкада. Азыр Кыргызстанда 7 миллион кишиге, 6 миллион кишиге 7 миллион чөнтөк телефон бар. Айына 500 сомдон эле эсептеп көргөн канча миллиард сом. Аны төлөп атабыз. Акча бар. Мына биз мына эмелер пенсионерлер акчабыз ашып кеткенинен тарифти оңдош керек деп аткан жерибиз жок. Биз да акча төлөйбүз да. Пенсиядан төлөйбүз. Бирок энергетиканы сактап калыш керек. Жалпысынан маселени чечиш керек. Эми энергетиканы сактап калуунун көрүп отургандар деле ушул суроону берип атат болуш керек бизге, сиздерге. Энергетиканы сактап калуунун жалгыз бир жападан жалгыз жолу ушул тарифти көбөйтүүбү же дагы башка да жолу барбы? Башкалары бар, конечно. Бекбол Жумадулович. Мисалы үчүн жеке эле ушул тариф менен кеттик деген сөз туура эмес. Негизги тариф. Себеби мен ишкананын директору болсом, мисалы үчүн карызым жок болсо, эң жок дегенде кирешеге чыгып, анан өнүгүшүм керек да, бирдеме алып, бирдеме сатып келип, эскиргенин алмаштырышым керек да. Азыр энергетиктердин эчтекеси жок болуп атпайбы акчасы? Бүт карызга кетип атат. Бүт карызга. Мен айттым го. Быйылкы киреше бүт алган энергия 25 миллиард болсо, чыгарсасы 35 миллиард болду. 10 миллиард дефицит. Мына 25-жылдан 30-жылга чейин баягы алган карыздын төлөмдөрү аябай көбөйөт мындан ары. Кантип кутулабыз? Ошон үчүн туура саясат жүргүзүп, жана мамлекет Минфин туура, ошо жана башкача кетер. Анан тарифти бирок жанагы эле тариф менен басыш керек эмес. Энергетиканы оңдобосок булар туура айтты. Анда энергетиканы жоголуп баягы караңгы заманга келели. Ошого баратабызбы? Мындай кылбаш керек. Эл түшүнөт. Мына бир эле маселе тарифте атпайсыңарбы? 77-ден өйдөрөк пайдаланса 2 сомон 6 кылып койду. Байлар коросунда бассейни бар.
электр менен жылытчы ошолорду 2016 эмчилер ушундай төлөш керек, көбөйтүш керек. Чындыгында эле жанагы колунан келбеген начар камсыздалбаган элдерге абдан жардам бериш керек. Биринчи очередь ага күчүбүз жетет, мамлекет да жетет. Ошон үчүн тарифтелерди көбөйтпөй жана эгерде бирдеге кылса акчалуу бериш керек. Социалдык поддержка деген ошол. Социалдык тариф деген ошол. Ошон үчүн бардык жагынан туура түшүнүп, тарифти да карыз алууну да кичинекей момундай токтотсок. Мына токтогул реконструкция деп атпайбыз, кесир 300 миллион доллар алганбыз. 240 кубаттуулук көбөйт, мегаватт, бирок карызга отуруп калдык да. Ошон мындай эле кетип атабыз. Мына аны кантип такшы энергетиктер турушпаш керек, энергетиктерге түшүнүш керек. Өңгөчө мына 2 күндөй майрам экен. Ошолорду куттуктап жана илгери даже заман болгон, билбейм, булар билеби. Энергетиктерди 80 жылдыгында бирөө басып келип куттуктаган жок. Энергетиктерди. Ошол баягы алдыңды бир жолу кылсаң артыңды 1000 жолу кыр деп кыргыз сөз бар. Ошо токтогул кесин курган геройлор, хири жана серилер жана биздин өтүп кеткен эмгектерин ушул баалап, ай майрамга куттуктап койсо эмне болот эле? Болот эле да. Ошон үчүн мен айтарым ошол. Элиме дагы кайрылып кетем. Туура түшүнөлү. Энергетиканы жоготсоганда эчтек өнүп кетет. Прогресс эмес, өнүгүү да жок болот. Өзүң эле соткаңар иштебей калат. Үйдөгү приборлорду иштебей калат, телевизорго күйбөй калат. Айтпадымбы? 70% жабдыктар эскирди. Энергетикада. Аны алмаштырышы керек да. А бизде республикада бирде жабдык чыгарбайт энергияга. Баары сатып алабыз. Алар жөнүнө отурган жок да. Баасын көбөйтүп келип атат, туура айтат. Безин көбөйүп баратат. Андан тарифти токтоткула, тарифти көбөйтпөйлү деген. Ой, 10 тиынден деп атабыз айлана. Көп туурабы? Рахмет берген. 10-15 тиындан андан эчтеке болбойт. Мисалы 100 сом төлөсө 150 сом төлөйт экен, андан эмне болот? Бирок мындан 2-3 жыл мурун, 4 жыл мурун, 5 жыл мурун ушул атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп, энергетиктер менен бир катарда ушул үйлөрдү кыдырган учурларда жанагындай чоң үйлөрдү салгандар, алардын ээлери, мамлекеттик чоң кызматта отургандар 100 миң деп, 200 миң деп карыз болуп төлөбөй жүргөндөрдү дагы кезиктирди эле. Барып кармашып үйүнөн дарбазасын ачпай, ошондой чатакташтырып чатакташкан маселелер да болду эле. Мына ушундайлар деле кедергисин тийгизип атат да. Тартипке келтирүүгө болот да. Бүгүндө мындай маселелер мындай бир жолго түштүбү? Бүгүндө андай жок деп ойлойсуздарбы? Жок, эми кичине жолго түштү. Баштагыдай эмес. Анан жанкы өчүрүп атасыңар деп бизди тилдеп атпайбы? Ой, бул өчөт. Аны энергетиктер өчүрбөйт. Ал өчүрбейм деп жанталашып турат. Ким эле тиги кар жаап атса, шамал болуп атса бар өчүрөйүн деп өчүрсүн. Жанкы тигиш айтпадыбы? Автоматика деген бар, рейнжаш деген бар. Ар нерсени өзүнүн көтөрө турган жүгү бар. Ошого ченеп койгон. Анан эл каалагандай жасап үйө берсе жүктү, өчүрүп кой. Ал өчүрүп кой, сурабай эле. Сенден да сурабайт, менден да сурабайт, андан да сурабайт. Өчүрүп кой. Анан энергетиктен көрөбүз. Мына бүгүн ушу потеря жөнүндө айтты. Өзүң ойлоп көрчү. Токтогул кестен чыккан энергияны тетиги Ак Суу районунун аркы тиги Сары Жазга чейин жетип атат. Токтогул кестен чыккан энергия Сары Жазга чейин барып атат. Ошого жеткенче канча энергия жоголуп атат? Мына потеря. Канча энергия жоголуп атат? Канча километр? 708 километрге чейин канча энергия жоголуп атат? Анан биз айтып атабыз, биз тиги датканы куруп койдук, биз тиги энергетический көз карандысына чыктык деп. А мен личный оюм көз карандысына чыга элекпиз. Бүт баарын баягы эле тиги түштүккө привязывать этип атабыз. Ким гарантия берет да бир жерден көчүп кетип, жер титиреп кетип, апорду алып кетсе, север киргизип отуруп калат. Ошон үчүн мына Кыргызстан суусун пайдаланабыз деп атабызбы? Сары Жаздын суусун пайдаланыш керек. Ошол жака станцияны корбай жактан подпирать этиш керек. Ошондо потеря да азаят, кубаттуулугубуз да болот, северден независимый болот, югтан независимый болот. Ушуга келишибиз керек. Анан азыр электроэнергияга эл эмес, мал көнүп калган. Советтер Союзунун убагында мына мен Кочкордо иштеп турганда Сыдыков деген герой чабан бар болчу. Анан ошонун кашарына электроэнергия жүргөнбүз. Анан Базарбаев деген секретарь бар эле, түндө светиң өчүп турсун, барып келчи дейт. Барсам чабан айтат, ойланайын бул свет мага эле керек экен десем, койго да керек турбайбы дейт. Кече сенин светиң өчүп калган, түнү менен бакырып чыкпады койдун баары дейт. Анан свет күйгөндөн кийин оозу картошка тыгып койгон басылып калды дейт.
даже мал керек болуп турду. Ана мен бул долондун белинде иштедим, ошодо тиги лавина көчүп апорду алып кетти, долон болду. Тоң кийип жамылып мен апордум, 3675 метрден турабыз. Байкуш менин балам 26 метр высотада тиги столбонун башында. Вайке, колум жарылып баратат, түшүп алайынчы дейт. Кое тур. Sen günge жақынсың, саға жылу мен жерде тұрам, маға қиын болып отады. Сен аяғын бүтіп түшкін деп түшірбей, ушинтип иштебедик бе? Анан ошо байкуштарды критикалап, анан уурусуң, көрсүң, жедиң. Эми сыртка экспорттойбуз деп дагы Касамиң долбоорун дагы киргизбедик беле? Бекбол Жумадылович. Bir жағынан тура, bir жағынан чындыгында күмөндө окат. Сөзү могу Афганистанды билесиңер, Тажикстанды билесиңер, азыр бирок кассаты иш бул жакшы боло турган. Мына жайында биз 20 миллион суткасына пайдаланабыз деп атабыз да. Ооба. Ошондо артык электр энергия бар. Казакстан, Өзбекстан албайт аны. Тиги тариф менен. Ал ойлонулганда мисалы муну куруп койсок, баягы дүйнөлүк банк донорлор айтылганда мындай берсеңер, мисалы баасы 9 сомдон болсо 1 киловатт саат. Жакшы жөлгөлүү дейт беле, өзүбүзгө энергетиктердин алакпарын жоголотканга. Бул только азыр жайында деп атылат да, кышында азыр эчтеке кантип экспорт болот. Жайында ашык электр энергияны ошолорго бериш керек чоң баа менен. Анан мындай кассаты иши ошол долбоордон да айтылган. Бак кассаты иши линия курулгандан кийин, жана жогорку чыңалуудагы линия курулгандан кийин, электр энергия бериле сатыла баштагандан кийин, ошонун акчасынан 15 жылдын ичинде кутуласыңар деп. Жакшы проект бул. Кудай буйрса алат алар деле. Кургакчылык болгон жылдарда деле болбой калат да. Жок, Ал суу көп учурда. Жок, жайында только, азырынча жайында. Жайында деле суу аз болгондо толтуруш керек да. Эми Кудай буйрса. Калыр Ахмедович. Кошумчалайм деп атасыз. Бир сунушум бар. Мына башкарууда чоң кемчиликтер бар. Багында бир кезиккенибизде Совет ветеранында биринчи премьер-министрибиз айтты, дирекция ачыш керек по строительству электростанций деп. Ал тиги Токтогул кезде секретарь партком болгон, горком болгон, ким башкарып курганын баарын билет, бүт каскадты. Өзүнчө дирекция болуп, тиги баары колунда болот деген бөлүштүрүп, тиги кылып, теңшерип, тиги кылып. Андай орган жок бизде азыр. Мына майда кездерде ким каяка каласаң кура бер деп анархия болуп атат. Аны да тейлеш керек. Аны тейлеген да орган жок. Ошол теки дирекция строительства ГЭС деген электростанция деп койсок, майда кезде, чоң кезде барын тейлеш керек деп. Аны предлагать этсек, түзгөн киши жок, акчалары жок. Штатка акча керек. Турат ушу ойдон өзгөрбөй. Ушунда эл уксун, билип калсын. Эми келечеги тууралуу бир-эки сөз. Аз убактыбыз калыптыр. Энергетиканын. Келечеги энергетиктер баягы темптен төмөндөбөй күн түн иштешибиз керек. Милдетибизди аткарышыбыз керек. Анан бийлик болсо шарт түзүш керек. Жаңкынтып, өндүрүп, өстүрүп, курулушту куруп, кубаттуулукту алууга шарт түзүш керек. 30 жыл эчтеке кылбай отуруп койбодукпу? 30 жыл. Бизде кыйраты ийген завод, фабрикада жок иштеп аткан азыр. 70% чыгарган энергиябызды калк алат. Калк. Ошон үчүн да биз элге кайрылып атабыз. Айланайындар, силер үнөмдүү мамиле кылгыла. 70%-тен калк алат. Анан калганын жа бизнес тиги бу деп анан кийин калгандар кетет. Ошон үчүн только бийлик туура багыт алыш керек. Энергетиктер баягыдай эле иштейт, иштеп көнгөн, иштейт. Кадрларды туура тандаш керек. Анан азыр эң биринчи аракет источникти курууга, генерацияны көтөрүүгө аракет кылыш керек да. Рахмат. Келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди ушул убактыбыз бүтүп калыптыр. Кудай буйрса дагы ушул алдыда энергетика тармагындагы маселелер өтө эле көп да. Мына ушул маселелерди чечүүдө сиздердин катышуңуздар менен программаларды өткөрүп турабыз. Кудай буйрса сиздерге болсо ден соолук каалайбыз. Карыбаңыздар, дагы көп жашаңыздар. Сиздерге чоң бир ден соолук, анан ишиңиздерге ийгилик, балдарыңыздардын, жалпы өлкөнүн жакшылыгын көргөн, балдарыңыздардын жакшылыгын көргөн карлыкты Кудай буйрсун. Ой ордудан пайда чыгабы? Рахмат. Сиздерге эми эл көрдү, коомчулук
Сакалдар отурат төртөтөң. Рахмат. Аман Аман болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз энергетика тармагындагы күнгөй тескейлүү маселелерди талкууладык. Биз тармакта эмгеги сиңген энергетиктер менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.